Азыр биз кооперативдер менен банктардын ортосундагы айырмачылыкты көрөлү да. Биз турак жай алыш үчүн ушул убакка чейин банктардан мүмкүнчүлүк издеп келгенбиз да. Ар бир банкта пайыз болот. Пайызы жок, банк иш алып бара албайт да. Азыркы ипотека баягы турак жай жөнүндө сөз кыла турган болсок, ипотека берип аткан банктар гос ипотека 4% деп мамлекеттик ипотека чыкты. А так коммерческий банктар 17-18% менен. Биз орто пайызды алалы, 10% менен банктар ипотека берет да. Ошол берген ипотека берип атканда дагы банктарда дагы баштапкы төлөм болот. 10%дан өйдө жогору. Ким канча ала турган, үйүнүн канча процентин төлөй турган болсо, ошого жараша проценти да ылдыйраак болот да. Баштапкы төлөм 10%дан жогору деп коелу. Банктарда төгүү мөөнөтү ар бир кардар менен өзүнчө келишим түзүлөт. Ошол төккөнүнө жараша, то есть жылына жараша пайызы алардыкы дагы өйдө ылдый болуп турат да. Айталы 10-15 жыл. 10 жыл, 15 жыл деп коелу. Банктар залог алышат. Сиз алып аткан үйдөн залогту 3 эсе жогору коюп беришиңиз керек болот да. Эми документтер тууралуу айта турган болсок, банктардан алыш үчүн көп эми эсептей берсек, иштеген жеринен алыш керек, жашаган жеринен алыш керек. Банктардан, то есть ГИКтен справка алышат. Ошентип документ топтош үчүн тааныштарды башкаларды айтпай койгулу. Азыр банктардан айырмаланып кооперативдер, жакынкы убакта кооперативдер түзүлдү. Кооперативдер банктарга караганда өтө карапайым элге, ыңгайлуу, пайыздары дагы азыраак, ошондой шарттар менен үйлөрдү берип келатышат да. Бул классикалык кооперативдер. Кооперативдер эгерде өзүнүн инвестору жок болсо, булар мүчөлүк акуу, кирүү акуу алыш керек. Албаса алар жашай албайт да. Бул ашар жолу менен бир кандай коом чогулуп, өзүнө муктаждыгын, турак жайын чечүү үчүн чогулган уюм деп койсок болот. Ар бир кооператив Кыргызстанда иштеп аткан кирүү акысы бар. Мындай орточо эсеп менен кирүү акысын 50 000 сом десек болот. Анткени мындан жогору алган кооперативдер да бар да. Бирде сом деп коелу. Экинчи мүчөлүк акы. Ар бир кооперативдин мүчөсү 2000 болжолу менен 2000 сомдон ай сайын мүчөлүк акы төлөйт да. Эми баштапкы төлөм. Бул кооператив, мисалы, сиз кооператив менен келишим түзүп атсаңыз, ала турган суммаңыздын канча пайызын төгө аласыз. Ошого жараша күтүү мөөнөтүн дагы жылдырганга болот да. Баштапкы төлөм классикалык кооперативдерде 25%дан жогору болот. Бир жолку төлөм бул кооперативдин эмгек акысы. Кооператив ошол акы менен жашайт деп койсок болот. Муну 3%дан жогору примерно да. Юристтердин акысы бөлөк каралган, орточо эсеп менен 20 000 сом. Төгүү мөөнөтү классикалык кооперативдерде 10 жылдан ашык бере албайт. Анткени баягы ай сайын төлөө графиги боюнча төлөө да буларда өтө маанилүү. Анткени кезекте турган пайызчык кардарына дейбизби, ошол кайра төлөө менен чогултуп кийинки кезектеги адамга үй алып берет да. Документтер боюнча биякта минималдуу, банктардыкындай эмес. Жашаган жеринен справка, ЗАГС, никеси тууралуу күбөлүк, анан паспорт, ошолор эле керектелет да. Эми кезекте биз өзүбүздүн ислам каржы кооперативине келе турган болсок, бизде инвесторубуз бар. Биз ала турган үйдүн 50%-ын инвесторубуз каржылап берет, 50%-ын биз өзүбүз чогултуу, топтоо жолу менен чогултабыз да. Ошондуктан бизде кирүү акысы 0 жок, мүчөлүк акы ай сайын төлөй турган акы жок. Баштапкы төлөм ала турган үйүбүздүн минималдуу 10%дан жогору. Бул жерде деле башкалардай ким канча көбүрөөк пайызын ала турган үйдүн пайызын бере турган болсо, ошончо тезирээк алат. Бизде дагы күтүү мөөнөтү 2 айдан 6 айга чейин
бар. Бир жолку төлөм бул кооперативдин эмгек акысы, бизде Ислам каржы кооперативинде бул 5%. Юристтердин акысы жок. Юристтерибиз бар, акысын кооператив өзү төлөп берет. Төгүү мөөнөтү бизде инвесторубуз бар болгон үчүн минимальный 15% менен максималдуу 25 жылга чейин созуп бере алабыз. Документтер минималдуу. Сиздин паспортуңуз, жашаган жериңизден справка, никеңиз боюнча күбөлүк гана керек болот. Эми биздин Ислам каржы кооперативи классикалык кооперативдер, анан банктардын үчөөндөн мисалы $40,000 үй ала турган болсок, ким канча каражат сарптайт, ошону карап көрөлү. Банктардан баштайлы. Банктарда пайызы 10%дан башталып атат. Эгерде $40,000 үйдү ала турган болсоңуз, 10% менен эсептесек, 1 жылда $4,000. Эгер муну 10 жылга көбөйтө турган болсок, $40,000. Эгерде сиз банктан ушул документтерин баарын топтоп келип, ипотека үй ала турган боло турган болсоңуз, 10 жылдын ичинде сиз банкка бір үй алып бересиз дагы, өзүңүзгө бір үй аласыз. Эми кооперативдер, классикалык кооперативдерде бул жерде өзүңүздөр көргөндөй кошумча акчалар да бар. Андан тышкары бир жолку төлөм, теги баштапкы төлөм 25%. Бир жолку төлөмдү кошо турган болсо, мисалы $40,000 үйдү алган адамга айталы, биринчи кириш үчүн эле кооперативге, кезекке туруш үчүн эле $40,000 үчүн $11,000 төлөш керек. Анан калган акчасын булар башка кооперативдер 10 жыл максималды 120 жыл. 120 айга гана бөлүнөт. Ошондо болжол менен ай сайын $250–300 ай сайын төгүүгө туура келет да. Эми биздин ушул эле $40,000 үйдү биздин Ислам каржы кооперативинен ала турган болсоңуз, берде өзүңөр көрдүңөр, кирүү акы, мүчө акы, юристтердин услугасы деген ашыкча төлөмдөр жок. Эгер бул жерден баштапкы төлөм 10% боло турган болсо, $40,000дики $4,000. Бир жолку төлөм 5% боло турган болсо, плюс $2,000 бул кооперативдин эмгек акысы $6,000. $6,000 төктүңүз, 6 ай мөөнөтүңүздү күттүңүз, 6 айдан кийин $40,000 үйдү алып атасыз. То есть ошондо кооперативдин бере турган акчасы $36,000. Муну бөлө турган болсок, 25 жылга, бул 300 ай. $120 ай сайын төлөйсүз. Эгерде сиздин бир айлык кирешеңиз $300 боло турган болсо, $120 үйүңүзгө сарптап, $180 ай сайын тамак ашыңызга жумшасаңыз болот. Бул биздики социальный проект атайын ушул биздин карапайым элге ылайыкталган.